Эльвира Сурабалдиева менен Тилек Токтогазиев кызматынан бошотулду. Өкмөттүн жаңы курамында октябрь окуяларынан кийин дайындалган вице-премьер-министрлер Эльвира Сурабалдиева, Максат Мамытканов, Равшан Сабиров, финансы полициясынын төрагасы Сыймык Жапыкеев, айыл чарба министри Тилек Токтогазиев жок. Ошондой эле маданият министри Нуржигит Кадырбеков да өкмөттүн жаңы курамында кирген эмес. Ош шаарынын аймагында кайырчылык менен алектенип жүргөн 29 жаш өспүрүм аныкталды. Ош шаардык ички иштер башкармачылыгынын кызматкерлери 30-31 январь күндөрү Ош шаарынын аймагында кайырчы деген аталыштагы профилактикалык рейд өткөрүштү. Бул тууралуу Ош ИИБинин басма сөз кызматы билдирди. Рейд учурунда шаар аймагында кароосуз калган, оор социалдык шарттарда жашаган, тилемчилик менен алектенген жаш өспүрүмдөрдү аныктоо, аларды мыйзамсыз эмгекке тартуунун алдын алуу учурларын өзгөчө көңүл бурулду. Ош шаарынын аймагында кайырчылык менен алектенип жүргөн 29 жаш өспүрүм аныкталды. Алардын ичинен 7 өспүрүм балдар үйүнө орнотулушту. 22 өспүрүм балдарды реабилитациялоо борборуна жеткирилип, ата-энелерди, жакын туугандарды менен маектешүүсүнөн соң эскертүү берилип коё берилди. Жашоо шарты оор жагдайда жашаган 4 өспүрүм тууралуу, аларды мындан кийин ал абалда жашай турган жерин карап чыгуу максатында тиешелүү маалыматтар Ош шаарынын мэриясынын алдындагы балдар комиссиясына жөнөтүлдү. Рейд учурунда ишке тартылган 18 жашка чейинки 18 өспүрүмдүн ата-энелери түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. 4 ата-энеге Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндөгү кодексинин 61 беренесине ылайык протоколдор түзүлдү. Интернет клубтарында отурушкан 31 өспүрүм аныкталып, эскертүү менен ата-энелерине өткөрүлүп берилди. Рейд учурунда мурда катталган 16 кылмыштын бети ачылды. Булак Назар Ньюс. Италияда үйлөр 1 еврого сатылууда. Италияда үйлөр кайрадан 1 еврого сатыла баштайт. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Италиянын түштүк тарабындагы Форджа провинциясындагы Бакари коммуникациясынын мэри аталган аймакта калктын саны азайгандыктан үйлөрдү 1 еврого сата тургандыгын жарыялады. Бирок үйдү сатып алган адам 3 жыл ичинде турак жайды оңдоп түзөөдөн өткөрүшү керек. Бикары коммунасы Апулиянын түштүк чыгыш аймагында жайгашкан. Азыркы учурда 2000ге чукул калк жашайт. Аталган аймакта жаш муундар башка шаарларга жумуш издеп кетип калышкан. Калктын дээрлик көпчүлүк бөлүгүнүн улгайган адамдар түзөт. Калктын саны көбөйтүү жана Бикарини жандандыруу максатында мэр Филиппино Миньон Италиянын башка шаарларын туурап, үйлөрдү 1 еврого сата тургандыгын жарыялады. Жергиликтүү тургундар башка аймактарга кетүүнү улантып жатат. Алардын көпчүлүгү бул жака кайра кайтып келишпейт. Мындан улам үйлөр бош калууда деген аталган аймактын мэри Жан Филиппо Миньон. Мындан тышкары ал аймак өз жаратылышы менен мактанууга арзый турган кошумчалап өткөн. Бикари Дауния тоолору, жыш тоолор, талаалар, азайтууну бактары жана көл менен курчалган. Ал жерден Адриатика деңизи, Тремини аралын көрө аласыз деп кошумчалап өткөн Филиппино Миньон. Буга чейин мындай арзан үйлөр Италиянын аймагында сатыла тургандыгын кабарлаган.